Сіздер машина кейжі каналын көріп жатасыздар. Жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Ош шаарында Жапалауына базарынан видео тартып улантуудабыз. 10 июль 2022 жыл апта күнгө жекшембе аралаш түрдөгү унааларды тартууну баштадык. Бул жерде ушул Mitsubishi тартып кое элечү. Mitsubishi не болуп калат экен азыр тагыраак билген аракет жасайлы. 1995 2.4 дизель эсинин байланыш номери. Тилекке каршы баасы жазылган эмес, коробка механика. Mitsubishi Delica деген десеңиз, Delica экен же. Жок, Space Gear экен. Ушундай минивэн. Силерден эмеспи Space Gear? Жок. Еси жок экен. Мына ушул Range Rover сатылууда. Жылы канча? 2003. Объем? 3 объем дизель. 3 дизель. Range Rover. Убагында аябай популярдуу жол тандаттарынын бири болгон. Электрогүзгүлөр, мынандай по дереву, климатта бул жагы тодон түшүү ассистенти, мультируль, туманниктер алды аркасынан, электро жылдыргычтар да болсо керек эле өзү да отургучтары. Азыр жанынан өтөбүз, тартабыз, Баасы канча болду бунун? $10.000. Телефон номер канча? 0556 0556 04 33 03. 04 33 03, Болду. Так, азыр мо жердеги E-классты суранып атат. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. 1993 5 Ой, блин. Бургурдан. Кыймылдатышын көлөмү 5 куб, коробка автомат 507 65 00 95. Россиян темир номеринде экен айтмакчы. Кыймылдаткычын көлөмү 5 куб болгондо көрүңүздөр өзүңүздөр дагы. Эми бул самолет меселе ракета эле болуп кетет. Люк кара кожа, заводской кара кожа, бирок могу айдоочу жакта кичине жабыркап калыптыр. Кондиционер бар, 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Эми комплектация аябай жакшы. Анан отургучтарда мына электро жылдыргычтарда пробеги 396.000 километр. Казакстанда болсо айдап жүрсөңүздөр расесон болмок эле. Себеби бензин ал жакта 2 эсе арзан дегендей. Эми сүйгөндөр бар, жактыргандар көрдүңүз, көрсөтүп койдук. Сүйлөшүп алсаңыздар дагы болот. Болуптур, жакшы сатып алгыла. Дагы BMW-ны айтып аттыңыздар беле? Кайсыл мынабы? BMW ошондо бул канча? 3-сериябы? 3-серия экен. 2001 22 айтмакчы, баасын айтпаппыз го. 450 миң сом. Унталегимде айтып койдум. Эми ушул унаа кайрылы берели. Коробка механика, телефон номер барбы, жазылганбы? Мындай көрсөтөйүн. Шамалга ылдыйга түшүп кеттир. Универсал турбайбы бул? Универсал 3-серияда. Партрониктер заводской өзүнүн. Электро күзгүлөр, 4 айнектен электро көтөрүштө, подлокотник, электро пардалар, система стабилизации дифференциалов, универсалга аябай керектүү функция. Мына кышта тайганда буксовать эткенде арканкы 2 дөңгөлөктен баягы бирдей тартуусуна ушул баскыч аркылуу бассаңыздар ушул жүрөт. Анан оңоюраак чыгып кетесиздер буксовать этпей. Климатта 2 зоналуу окшойт. Жакшы. Bunun baası kança oldu emi? 350 ming so'm.
Мотор коробка документтер барды жайында орында. Oldu. Так. Ада кетеверелим. Ол жерде Sanyang Mussоны көрүп калсаңыздар тартып коюңуздар дегендер бар. 2005-29 коробка автомат. Пикап экен бул. Пикап. Канча деп атасыз? 450 миң сом. Oldu. Коробка автомат екен, а? Volkswagen Passat B5 Plus Universal 2003 1.8 турбина бар. Автомат, оң руль айтмакчы. 320 миң сом. Оң рульдуларда аралаш болгондуктан ушул видеодон тартып көрсөтүп кетем мен. Заводской монитор бар екен. Булуна да шундай. Сэшка канча болуп атат? 260 миң сом. 202 кузовта 1993 2 объемы? 2 коробка механика 507 722 933. Машина кечи каналы. Алдыңкы жок, 4 айнектен эле электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр. Салонуда мынандай бордовый түстө оформление болгон экен. Люк бар. İşleriniz jакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мо Аванта 3'tü сурап көрөлчү. Канча болуп атат экен Аванта 3? 350 tane var. 350 миң кеми бар. Коробка автомат. 2002 1.5. Мына эсин байланыш номери. Бул хэтчбэк экен да? Лифтбэк. Лифтбэк экен. Комплектация жакшы эле. Алдыңкы жүргүнчүдө да барбы коопсуздук жазыгы? Жок экен, Так, климатта подлокотник бар. Машина кечи? Машина кечи каналы. Мына лифтбэк болгону менен деле мына багажниги кыйла кенен. Жүктөрдү жүктөп алсаңыз кетсеңиздер дагы болот. Volkswagen Golf 4 2002 автомат 1.6 400 миң сом кеми бар. Фаркоп, люк, парктрониктер бар. Антизанос ESP деп коет. Немецтер көбүнчө ESP деп жазышат. Отурустардын жылытуу системасы 1-3-4 позицияда болсо керек. Климатта, анан корректировка фар. Жакшы, круиз да бар окшойт дейм да. Круиз бар экен, жакшы. Подлокотник, комплектация жакшы, аянган эмес Volkswagen бунда. 400 миң сом. Пробеги канча болуп калган? 260 миң сом. Жакшы. Күн ысык, мына киелери ачып коюп эле, көлөкөлөп ысып кеткенде чекелеп кетип калып атышат. Ысык болуп атат. Зафира сатылдыбы же сатылып элекпи? Жарыялайлыбы? Жарыялап коелу мен машина кечи каналына. Анда жылы канча? 2002, объемы 1.8. Механикабы? Механика. Болду. Opel Zafirаны сурагандарга ушундай маалымат алып коер эле. Азыр кагазы жок экен. Озеки сурап атабыз. Эсинен алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, мульти баскычтар бар рулунда, кондиционер, алды аркасынан туманниктер. Басы 300 миң сом. Телефон номер 277 777 30 24 30 экен. Болду. Эми көпчүлүгүндө могул жерде Мерс турат экен.
A класс болуп калат, а? Mercedes-Benz A класс, комплектация Авангард, исполнениесі. 1999 1.6 коробка автомат 250 000 сом, тез арада сатылысы зарыл. 501 200 300 кен номерінде. Эми көрсөтүп коелу, мындай атайын тиктирилген же заводской бунда? Же тиктирилген экен, себеби бунда заводской чыкпаш керек эле, мында эми көрүп алыңыздар. Кондиционер бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтөрдө. Ушундай А класс. Азыр арканкы жагында көрсөтүп коелу. Болду. Монтөрөбүз. Так, минивендерди да суранып каласыңар. Аракет жасайлы, минивендерди да көбүрөөк тарткан. Honda Step вагон. Комплектация Spa'da. 2004, 2.4 gaz benzin 556 01 21 33. 700 000 деп атасыздар, айтылыш баасы. Монитор бар, климатта. Но AFS мен оюмча фарлар болуш керек. Билгендер да жазып койсоңуздар комментарийде не деп кандай функция экенин. Мына газ. Газ да кыйла чоң. Канча литрге экен, а? Так, литри 130 литр экен. 130 литр менен жүрө бересиздер да канча да? 180 ака. 180 литр ба? Стептеги. Астыда заводской ба? Заводской кандай? Баягындай запаска окшо баллонго окшо. Ошо асыга да коюлган ба? Ошону менен ал 50 литр ба? Ошону менен 180 литр болот экен да. Бишкекке жоллоп бир заправка менен жетет экен да анда. Болду, жакшы. Бул да силерге тиешелүү? Шуну эле көрсөтүп коем. Mercedes-Benz E класс 124 кузов. Телефон номери шу стептегидей эле, а? Дизель телефон номери. Баасы канча болду? 190 000 сом. Мына степте заводской дедиңер, заводской бар беле? Жок, заводской баягындай баллон болот го. Запасканын ордуга салып коет. Чтоб көрүнбөстүгү үчүн. Болду ошо. 4-нчи поколениядагы, а? Болду. Мерс канча деп атасыңар? 190 000 сом бу. Кыргызстандын номеринде. Өзүнүн атында дейт. Toyota Ipsum 2003 2.4 gaz benzin. Эсинин байланыш номери. Баасы 750 000 сом деп атат. Люк бар. Партроник, камера. Центр замок, сигнализация, пульту менен, монитор, климатта, мультибаскычтар, электрокүзгү, подвескаларын комфорт жана спорт режимдерге которуу. Жакшы. 750 000 деди бизге. Анан о жерде басы жазылбаса да көрсөтүп кете берели. Toyota Estima. Так, өтүп кетели. Toyota Estima жакшы басы жазылып турат, эси жанында жок болсо дагы. Көпчүлүк ушинтип жазып койгондо го мен дагы чекеден ишим дагы өзүмө жеңил, силерге дагы көп көрсөткөн аракет жасайт элек. Бирок кандай болбой атат. 2002 2.4 катализатор бар, алмашуу жолдору бар. 550 000 сом. 709 222 183 номеринде. Ооба, машина кейч каналы. Honda канча берип бересиң анда айта берчи. Боло турган баасында. 530 000 берип берем. 530 000, 20 000 түшөт экенсиң, машина жабык ба? 530 000ге тез арада сатышым керек, акча керек да, зарыл. Берип берем деп атат. Мо Степаны көрсөтөйлү. 2004 2. Ассаламу алейкум.
Баасы канча болуп атат? 650 миң. Японский өзүнүн монитору бар, штатный климатта, электрокүзгүлөр жыйылуу функциясы менен кошо. Так. Аркасынан көрүнүшү. Honda Stream. Оң руль. 2001, 1.7. 430 миң сом. Машина кечкен алуу. Ооба. 220 97 97 00 номеринде. Анан ушунун жанында Honda Airwave деп коебуз, Airwave. 2005 1.5 615 миң сом. Мына эсинин байланыш номери. Honda Jazz 2008 1.4. Так, мына жагынан эле көрсөтө берели. Механика экен да, климатта, алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, мульти баскычтар бар. Заводской мынанда подлокотник, кожаный обшивкаланып тур, кара кожада. Өзү дагы мынанда кара кожада экен, чехолдо. Баасын канча дедиң эле? 570 миң сом. Мына фит көрүүчүлөр, биринчи эле сатылган фиттен баштайын. Аз көз астында сатылды. 2005 жылы чыгарылган 470 миң сомго. Эми мына фитти көрсөтөйүн. Россия темир номеринде 2003 13 мына эсим байланыш номери. Баасы канча болду ошондо? 420 миң сом. 400 кеми бар. 400 миң кеми бар дейт. Oldu. Da bir fit. Kırgızistan numarinde 2002 13 350 ming dep turат ko. Kırgızistan numara mına görüp koyuңуздар 350 mingge fitти. Ito жазылып та турат. Айтмакчы кожаный руль, климатта, подлокотник бар. Анан күзгүлөрдүн жыйылуу функциясы да бар бекел эле менин оюмча. Ал дагы баскычы бар окшойт. Комплектация жакшы эле. Көз алдында иштерди покраска немелер кылса, карап көрүңүздөр 350 миң сомго. Мен мындай бааны көптөн бери уга эле келем, көрө эле келем. Мотор коробкалары жакшы болсо, кузовтары жакшы болсо, карап көрсөңүздөр болот. 390 миң. Мына 390 миң бе? Mazda Demio. 2005 1.5. Так. Монитор бар заводской өзүнүн. Мультироль. Так, да бир фиттер. Бул фит канча болуп калды? Ошондо. 550 миң. 550 миң. Так, ушунда 550 миңдик фит. Эки миң төрт, 1.3. Катализаторы бар. Так. Шуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Өзү аралаштыруу унааларыбызды, видеобузду деген аябай жакшы көрүп атасыздар. Биз кубанычтабыз. Дайыма да бизди ушундай колдоп кубаттап, лайк басып туруңуздар. YouTube ушундай видеолорго көңүл бурат экен. Эң алдыңкы видеолорго кошот лайк басылса, аны менен көп адамдар көрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Жана өз ой сунуш пикириңиздерди адаттагыдай эле ошол комментарийде жазып калтырсаңыздар болот.